Түнкү саат 2. Бул вакытта Жалал Абад шаарыбызда жымжырттык, коомдук коопсуздук туруктуу, бейпил түн өкүм сүрүүдө. Бирок бул тынчтык, бейпил жашоо кимдердин аркасында? Албетте биринчи кезекте эле оюбузга укук коргоо кызматкерлери келет эмеспи? Деген менен алардын түйшүгү түмөн жумушун баарыбыз эле ичинен биле бербейбиз. Андыктан Регион телеканалы шаарыбыздын коопсуздугуна кам көрүп жаткан тартип сакчыларынын бир күндүк жумушу менен тааныштырат. Бул түн Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө кызматы менен биргеликте нөөмөттө турабыз. Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн 102 кызматына Көк Арт кечи шаарчасында ок атылгандыгы боюнча кабар түштү. Маалымат түшөр зама тергөө ыкчам тобу кошумча күчтөр ыкчам аракетке келип, окуя болгон жерге жетип келишти. Операция учурунда мыйзамсыз курал-жарак жана жарылуучу зат сактаган шектүүлөр колго түшүрүлүп, 2 жансыз дене табылды. Окуя болгон жерде тергөөчү Улукбек Бечиялов кароо жүргүзүп, тийиштүү протоколдор түзүлдү. Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгынын карамагындагы СОБУР кызматкерлери айыпкерлерди алып, азыркы учурда Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө алып кетишти. Бул боюнча окуя боюнча азыр бул тийиштүү протоколдор түзүлдү. Азыр барып эми Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүндө булардын кыймыл-аракетине юридикалык баа берип, дальнейшем кылмыш ишин соттук кароого жиберебиз. Азыркы учурда мыйзамсыз бул кылмыш жаза кодексинин, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 252-беренеси мыйзамсыз ок атуучу куралды колдонуу жана сактоо. Азыр ошол боюнча немебиз. Анан бул жерге дагы келгенде, окуя болгон жерге келгенде маалымат билинди. Аталган шектүүлөр милиция кызматкерлерине каршы неме кылышты. Каршылык көрсөтүштү. Ошон бул дагы тергөө жүрүшүндө бул кыймыл-аракеттерине дагы юридикалык баа берилет. Тергөө ыкчам тобу 1 сутканын ичинде жарандардан кылмыштар жана жоруктар тууралуу түшкөн билдирүүлөргө жооп берет. Аталган топ кандай учур болбосун бардык чакырууларга даяр турушат. Бүгүнкү нөөмөттө турган тергөөчү Улукбек Бечияловду бул кесипке ата мекенге болгон сүйүүсү жетелеп келген. Ал балалыктагы кыялын орундатып, өз милдетин берилгендик менен аткарып келет. Мен негизи ойлойм да, ар бир жаран өзүнүн милдеттерин, мисалы, өз мамлекетине болгон сүйүүсү болуш керек да. Ошол бизде буну негизги биздин кесибибиз. Ошол мамлекетте ата мекенге кызмат кылуучу. Ошого мен өзүм ошо жаш кезимден милицияга кызыгып, ушул кесипти жакшы көрүп чоңойгом да. Ошого мен оюмча өз милдетими так аткарууну канааттандырылат деп эле эсептейм. Жалал Абад шаары облустун борбору болгондуктан азыр Сузактын көп жери шаардын аймагына өтүп кетти. Ошонго түнү дагы күн 1 сутканын ичинде материалдар өтө көп катталып атат. Мурда 10-дон 15ге чейин катталса,
азыр 20-дан где-то 30-га чейин материал катталат да. Ошо материалдын баарын ошол бир суткада турган дежурный тергөөчү кабыл алат дагы бүт ошо материалды өзү чечим кабыл алат. Ал жерде эми, например, киши өлтүрүү фактысы болуп калат, оор кылмыштардын бирин айтып кетсек, эртеси күнү ошо адамдарын алып келип, кылмыш иликтөө багыты боюнча кызматкерлер адамдарын ошол алып келе турган болсо, ошо тергөөчү баарын өзү сурак кылып, өзү чечим чыгарат да, мындай айткандачы. Тиги камап, жоопко тартып, айыбын бузуп, сотко алып барып башкаруусун тандаганга чейин өзү кылат. Түйшүк өтө көп, тергөөчүнүн жоопкерчилиги өтө, мындай айтканда, оор да. Эртеси күнү себеби дежурстводон чыккандан кийин ошондой материал болуп калса, бул по идее дежурстводон кийин тергөөчү эс алыш керек да. Андайга болбой, кайра биз тиги ошо материалды чечтирсек, эми ошол материалдын артынан жүрүп калышка туура келип калат да. Эми башка тергөөчүгө берсек деле болот, бирок кайра кийинки дежурстводо турган тергөөчүдүкүн деле ошондой көрүнүш болуп калат да. Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүндө 20га жетпеген тергөөчү эмгектенет. Шаар аймагы кеңейип, калктын саны өскөндүктөн акыркы учурларда кылмыштын саны өскөн. Ошондуктан аталган кызматкерлердин жумушу көбөйгөн. Особенно түн учурунда, саат ушу 12ден өтүп калган учурда ошондой случайлар көп болот. Эми ал жерге барганда жана баш ийбей кызмат эмелер, гражданский адамдар баш ийбей, жаш балдар мас абалында тиги кызматкерлерге кол көтөрүп каршылык көрсөткөн учурлар да көп болот. Кездешет ал. Эми действительно мындай айтканда ар бир кызматкер ошо дежурстводо турганда, мындай айтканда өз өмүрүн курмандыкка чалып коет да. Азыр баары билишет, мыйзам күчүнө өтө катуу кирди, мурункудай эмес. Мурда эми жанагындай кыргызчылык деп коет элек кой. Ал башыбыздан баарында өткөн, жанагы бири-бирине элдешип, жарашып дегендейчи. Эми андай көрүнүштөр болбойт. Азыр өтө татаал, катуу чаралар көрүлөт. Жаш балдар ошо айтып кетер нерсе, кылмыш кылса жоопко тартылат. Башка жол жок да, мындай айткандачы. Ооба, милиция кызматкерлеринин милдеттери көп. Башкысы коомдук тартипти сактоо, мыйзамдын ар кандай бузулушуна жол бербөө, анын талаптарын так аткаруу. Алар кызматтык милдетин аткарууда өз өмүрлөрүнө коркунуч жаралса да, берген антына бекем туруп, кызматын аткаруу жоопкерчилигин алышат. Бардык жактан азыр мамлекетибиз башчыбыз өзү баш болуп, колдоо көрсөтүп, көңүл буруп келатат. Мына материалдык, техникалык база жактарын берип эме кылып атат, имараттар салынып атат дегендей. Аябай жакшы колдоо көрсөтүп атат. Мына жаңы жылдан баштап айлык маянасы да кошулду биздин кызматкерлердин. Баары жакшы, эмток иштеш керек, өз милдетин так аткарып. Эми милицияны көп эле мындай түшүнбөйт да. Эми Кудай сактасын, андай случайлар болуп атат арабызда. Эртең менен чыгып кетип, кайра кечинде бала чакасынын астына келбей калгандар, ушундай учурлар бар да. Эми ошо кызмат аркасынан каза болгондор бар, биздин кызматкерлер. Эми бул ошондой болуп турат экен, айла жок. Эми болбосун деп эме кылабыз андай нерседен. Мен постоянно ушу каалоо тилек айтканда өздүк курамга ушуну айтам да, ушу тынч аман барып, тынч аман бала чакага келип деп. Анан каалоо тилек ушу тынч иштеп, элге антыңарга бек туруп, ак ниет менен иштеп, бизге окшоп ардагер болуп кетишиңер деп постоянно каалоо тилекти айтып кетем да ошол балдарга. Аны эми учурдан мындай пайдаланып айтты, эми Жалал Абад областтык ардагерлер кеңешинин атынан ушу баардыгын эртеңки биздин ата мекен коргоочулар күнү менен куттуктап кетем. Баардыгына чын ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт. Элибиз ар дайым тынччылык, аманчылык болсун, кыргыз элибиздин асманыбыз ачык болсун. Белгилей кетсек, бул чыгарылыш 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө карата тартылды. Материалдын башындагы окуя атайын машыгуу учурунан алынганын эскертебиз. Биз мекенди өз өмүрүн тобокелге сала коргоп, тынчтыкты камсыздап, ийгиликтерди жараткан мекен сакчыларыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.